Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 1987-жылы 20-ноябрда туулган Кыргызстандын жараны Кылычбек Саркарбаевке берилген паспорттун жасалма экендигин аныктады. Ал буга чейин Кылыч Сулайманов деген ат менен жүргөн. Сулайманов болуп турган кезинде уюшкан кылмыштуу топтун лидери Дженго менен тыгыз мамиледе болгон. 2006-жылдын июнь айында урдоо фактысынын негизинде Ош шаардык сотунун чечими менен күнөөлүү деп табылып, 1 жылга шарттуу эркинен ажыратылган. Аталган фактыны жашыруу максатында фамилиясын өзгөртүп, Кылыч Саркарбаев ысымы менен жалпы жарандык паспорт алган. Жасалма документтин негизинде жумушка орношуп, Ош шаарынын мэриясында дене тарбия жана спорт комитетинин башчысы болуп иштеген. Сотко чейинки өндүрүштүн материалдары боюнча Кылыч Саркарбаев кармалып, Ош шаары жана Ош облусу боюнча УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. УКМК Кылыч Саркарбаев уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен тыгыз мамиледе болуп, көптөгөн кылмыштуу иштерге, анын ичинде эрежесиз эр урушта белгилүү мушкерди атууга катышканын белгилейт. Ош шаардык сотунун имаратынан терезеси аркылуу качып кеткен прокурор Союзбек Сарыков иштен алынды. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы бул тууралуу 17 декабрда маалымдап, Сарыковго байланыштуу кызматтык иликтөөнү Ош облустук прокуратурасы улантып жатканын кабарлады. Ош облустук прокуратуранын улук прокурору Союзбек Сарыков судьянын бөлмөсүндөгү терезесинен тосмосун сындырып качып кеткени тууралуу видео 12 декабрда интернетке тараган. Тасмада ал катышкан сот отурумундагы кишилер коридордо Сарыковду адилетсиздикке айыптап, жулмалашканын көрүүгө болот. Алар ошондой эле прокурор отурумга мас абалында келгенин айтып, наразычылык билдиришкен. Сарыков өзү Ош шаардык сотунун имаратынын терезеси аркылуу качып кеткенин тастыктап, аргасыздан ушул кадамга барганын айткан. Бирок мас экендиги тууралуу кептерди четке каккан. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Аксай айылында эл чогулуп Исфара-Фарух жолун бууду. Жол тоскондор буга Тажикстан тараптан мал уурулук күч алганын себеп кылышты. Окуядан улам Баткен районунун жана Исфара районунун акимдери жолугушканы кабарланды. Райондук акимчиликтин атын атагысы келбеген өкүлүнүн Азаттыкка маалымдаганы боюнча, сүйлөшүү учурунда тажик тарап жоголгон жылкыларды таап берүүгө убада берди. Маалыматка ылайык, чогулган эл менен Баткен районунун акими, райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы жана башка тиешелүү жетекчилер келип жолугушкан. Өзүн Мирбек деп тааныштырган Аксай айылынын тургуну наразычылыкка 16 декабрь күнү чек арада жашаган тургундун 2 жылкысы уурдалганы себеп болгон. Жергиликтүү тургун чек арага чогулган адамдар акимдин убадасынан кийин тараганын билдирди. Эскертсек, өткөн ишемби күнү 12 декабрда Аксай айылындагы Бакай жаңы конушунун тургундарын тажикстандык чек арачылар талаштуу тилкеден үйүнө өткөрбөй койгону үчүн эл чогулуп, мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлдөрү жолугушкан. Маселе тынч чечилгени кабарланган. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Сокулук районунда өгөй атасынын зомбулугуна учураган балага байланыштуу териштирүү иштери уланып жатканын кабарлады. Азыркы тапта бала Атбашы районунда тайенесинин багуусунда. Райондук администрация баланы жеке коргоо планына ылайык бала бакчага жайгаштырып, андан ары мектепке даярдануусуна жардам бермекчи. Ошондой эле медициналык кароодон өтүп турат. Адистер азыркы учурда жабыр тарткан тестиердин психологиялык абалы канааттандырарлык экенин аныкташты. Атбашы райондук социалдык өнүктүрүү жана эмгек башкармалыгы баланын кызыкчылыгын сотто жана башка органдарда коргомой болду. 17 ноябрда Сокулук районунун 25 жаштагы тургуну 6 жаштагы уулун күйөөсү сабаганы тууралуу арыз менен милицияга кайрылган. Окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 75-беренеси боюнча катталып, чогулган материал Сокулук райондук милициясына жиберилген. 22 ноябрда социалдык тармактарда көзү бети канжалаган баланын ооруканада жаткан сүрөтү тараган. Интернет колдонуучулар баланы өгөй атасы урганын, энеси уулун алып качканын жазышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы 16 декабрдагы жыйынында мөөнөтүнөн мурда дайындалган президенттик шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча мурда бекитилген сметага өзгөртүүлөрдү киргизди. БШКнын маалыматы боюнча билдиргендей, 2 ноябрда бекитилген сметада 686 миллион 451 миң 337 сом каралган. Эми 688 миллион 961 миң 237 сом жумушоо каралууда. Бул 2 миллион 509 миң сомго көбүрөөк. Буршай
райком бул чечим чет жактарда 3, өлкө четинде 13 кошумча шайлоо бекеттери ачылып жатканы менен түшүндүрдү. Буга чейин БШК референдумга даярдык көрүү жана өткөрүү үчүн чыгымдардын сметасын 19 миллион 946 миң сом деп бекиткен. Өлкөдө мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10 январда өтөт. 18 талапкер ат салышууда, ушул эле күнү башкаруу формасын тандоо боюнча референдум болот. Тиешелүү мыйзам долбооруна 12 декабрга караган түнү президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин спикери Талант Мамытов кол койгон. Кыргызстандык балбан кыз Мээрим Жуманазарова ушул күндөрү Сербиянын борбору Белградта өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө кубогунда алтын байге алды. Ал 68 килограммга чейинки салмакта финалда чехиялык Аделя Хансликованы 8-2 эсебинде жеңди. Мээрим Жуманазарова бул мелдеште жалпысынан 3 беттеш өткөрдү. Ал алгач белорус Анна Сатчанканы 4-1 эсебинде жеңди. Жарым финалда украиналык Алина Бережна Статнех Махиняны уткан. Бул күнү дагы бир кыргызстандык Айпери Медет кызы 76 килограммга чейинки салмакта коло байге алды. Ал 3-орун үчүн таймашта орусиялык Екатерина Букина менен күрөшүп 11-8 эсебинде жеңишке жетти.